Subaru Legacy өзүнүн ишенимдүүлүгү жана мыкты көрүнүш менен Кыргызстанда белгилүү болуп калды. Чакырым саатка чейин ылдамданып көрөбүз азыр. Буларды эмнеге Кыргызстанда аябай жакшы көрүшөт? Көпчүлүк комментарийлер дал ушул унаа жөнүндө болду. Ошондуктан бүгүнкү обзордо Subaru Legacy BL5. Барыңарга ассаламу алейкум. Эфирде кайрадан машина кейжи. Legacy биринчи жолу 1989-жылы элге көрсөтүлүп, универсал жана седан версияларында сунушталган. 2003-жылы Legacy'nin 3-чү мууну Legacy BL BP жарык көрдү. BL седан, BP универсал дегенди билдирет. 3-чү муунда унаанын дизайны заманбап болуп чыкты. GT версияларында 6 баскычтуу механика кошулду. Ал эми унаанын кузову жеңил болуп, унаанын ички салондордун материалдары сапаттуу болуп чыкты. Башында эле Legacy бир гана иш кыла турган унаа болчу. Мунун башкы иши айдоочуну кар жайбы, жаан жайбы, чекит Адан чекит Б'га чейин маселеси жок жеткирүү. Анан мунун Кыргызстанда башкы атаандашы Camry болуп эсептелет. Бирок Camry'нин философиясы башкача. Camry ал мындай эч шашпаган адамга окшошуп кетет. А бул болсо мага турбина кой, мага интеркулер кой, жүр тоого чыгабыз, жүр кардын үстүнө айдайбыз. Иши кылса бир жери дайыма кытышып турган адамга окшошуп кетет. Достор, 100 чакырым саатка чейин ылдамданып көрөбүз азыр. Буларды эмнеге Кыргызстанда аябай жакшы көрүшөт? Биринчиден, Legacy'лер ишенимдүү. Жакшы караганда 300 000, кээ бир учурларда 500 000 чакырымга чейин чуркайт. Анан баасы да жеткиликтүү. Эски Legacy болобу, жаңы болобу, дайыма баасы жеткиликтүү деңгээлде. Экинчиден, бурулушу оңой. Анткени кыймылдаткыч оппозит. Оппозит дегенди кантип түшүнсө болот? Цилиндрлер бири-бирин карап турат. Ошентип кыскача түшүнсө болот. Оппозит болгону менен центр тяжести деп коет орус тилинде. Дал ошол центр тяжести жапыз отурат. Жапыз болгону менен унаанын бурулушу жакшы болот. Анан унаа жолду аябай бекем кармайт. Биздин учурда унаабыз Жапониядан келген. Демек, рулу оң тарабында. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 литр. Мунун аты EJ20. 4 цилиндрлер менен жалпы 140 аттын күчү жана 187 ньютон-метр айлантма учуру. Аябай ишенимдүү, анан үнөмдүү кыймылдаткыч. Мындан тышкары дагы EJ25 деген кыймылдаткыч бар. Көлөмү 2,5 литр. Анан ушул эле кыймылдаткычтын турбо версиясы EJ20T деген. Анан EJ30 деген кыймылдаткыч бар. Көлөмү 3 литр 6 цилиндрлер менен. Ал эми бул Legacy'лерге кандай жүрүк отормолору коюлган десеңер, 5 баскычтуу механикалык жүрүк отормосу GT версияларында. Анан эски бирок ишенимдүү 4 баскычтуу автомат. Дал ошол автомат бул жерде турат. Анан 2005-жылдан баштап Sport Shift деген 5 баскычтуу автомат коюлуп баштаган. Булар кандай топтом болбосо деле, бардыгында 4 дөңгөлөктөрү аракетте. Албетте бул жөн гана маркетинг эмес. Анткени бул унаа чындап эле өзүн жолдо арстандай көрсөтөт. Албетте арстандай көрсөтүш керек. Анткени булардын толук привод системасы канча жылдан бери таанымал болуп келди. Кооздук бул жөнөкөйлүктө деп туруп, Япон инженерлери бул унаанын сырткы дизайнын жасаган. Көчөдө кетип баратканда муну көп деле байкабайсыңар. Ошондуктан кожою бул жерге алдыңкы бамперге кошумча губаны, кара түстөгү кооз дискаларды, анан арткы бамперине жөнөкөй выхлоптун ордуна орус тилинде айтканда эле банканы орнотуп койду. Салондун ичинде пластиктери катуу, бирок бышык. Анан бардыгы кол алдында. BMW окшоп ушул алдыңкы панели айдоочунун көздөй орнотулган. Рулу да өзгөчө спорт анатомиясы менен жасалып, аябай ыңгайлуу сезилет. Бул Legacy'лерде көптөгөн топтомдору болгон. Ар бир өлкөнүн базары үчүн ар кандай топтомдору чыгарылган. Ошондуктан азыр ошол топтомдордун бардыгын айтып кетсем, анда силердин башыңар ооруп, эртеси эле унутуп эле каласыздар. Ошондуктан ушул эле унаанын топтому боюнча айтып кетейин бир-эки сөз. Рулунда круиз контролду, анан аудио системаны башкара турган баскычтары. Ортосунда экран. Экран баса азыркы күйүүчү майдын чыгымын көрсөтүп жатат. Муну негизи конвертация кылыш керек. Конвертациялаганда ар бир 100 километрге 11-12 литр ичет деп көрсөтүп жатат. Анан албетте климат контроль, 3 ар кандай жүрүү режимдери, анан толук электропакет. Өзүңөргө ушундай Legacy алам десеңер, анда кайсы жерлерин текшериш керек? 2.5 моторлорунда цилиндрлердин башындагы прокладканы текшериш керек.
прокладка жаман болуп кетсе, анда май менен антифриз аралашып баштайт. Ал эми бул 2 литр кыймылдаткычтар сапаттуу майды талап кылат. Сапатсыз май болсо, анда майдын чыгымы көтөрүлүп баштайт. Ошондуктан кайсы май куюлган, кандай интервалдар болгон, ошонун бардыгын тактап туруп алыш керек. Жүрүк отормосу деле сапаттуу майды жакшы көрөт. Ар бир 40-50 миң чакырым сайын алмаштырып туруш керек. Ал эми жүрүү бөлүгүнүн чоң деле көйгөйлөрү жок. Кадимкидей эле чыгымдар, стабилизаторлордун стойкалары жана втулкалары, анан амортизаторлору болду. Эгерде силер өзүңөргө жеткиликтүү, анан ишенимдүү ак ниет жолдош издеп жатсаңар, анда бул самурай силердин көңүлүңөрдү калтырбайт. Мунун баасы $9500. Азыркы учурда сатылууда. Кожой менен байланышам десеңер, анда видеонун астында тиркемени баскыла. Негизи булардын базар баасы азыр машина кийден текшерип көрсөм, эң арзаны $4-5 миң башталат. Анан эң кымбаттары $13-14 миң чейин барат экен. Эгерде силерге ушул обзор жакса, анда сураныч достор, силерден эң негизгиси биздин каналыбызга катталып коюла. Силер үчүн дагы кызыктуу, анан пайдалуу обзорлорду чыгарып турабыз. Силер менен машина кейжи бар болула.